Мурдагүнү Бишкекте 2 тегерек стол болуп өттү. Анын бири мындан 3,5 ай мурда 30га жакын активист камакка алынганы менен байланыштуу болсо, экинчиси сөз эркиндигине кысым күчөп баратканына арналды. Мындан бир апта мурда адвокаттар дагы тегерек стол өткөрүп, кармалгандардын иштеринин кайсы бир бөлүгүн жашыруун кылып койсо дагы, ал иштерди толугу менен жаап салуу мыйзамга туура келбейт деген пикирге келген. Юристтердин пикиринде кармалгандарды үй камагына чыгарып койсо, андан эч кимге эч кандай зыян тийбейт болчу. Октябрдан бери аларга расмий түрдө күнөө коюла элек. Айрымдары болсо, ушул 3,5 айдын ичинде бир гана жолу суракка алынган. Жалган маалымат таратуу боюнча мыйзамдын негизинде кайсы бир маалымат каражатын эч кандай сотсуз жаап салуу дагы демократияга туура келбейт. Бул мыйзам кабыл алынып жатканда жарандык коом ага катуу каршы чыккан, бирок бийлик аны күчкө салып кабыл алдырып койгон. Ошондуктан саясатчылар Кыргызстанда бийликке келүү үчүн гана демократия менен сөз эркиндигин пайдаланат. Ал эми бийлигин бекемдеп алгандан кийин ошол демократия жана ошол сөз эркиндигин чектеп кирет десе болот.